кыйынчылыктардын баардыгына сабырдуулук менен жеңип отуруп анан бүгүнкү күндө элдин кызы болуп калдык да. Азыркы эми шарт бар да, келин кыздар деле өздөрү алдыга максатын коюп, умтулуп, баланы тарбиялоодо, үйдүн жумушун кылганга баарыга жетишсе болот да. Себеби турмуш жеңилдеп атат. Бизде түндөсү нан жаап, түндөсү кир жууп, анан күнүз ишке барат элек да. Азыр андай эмес. Салып койсо кири деле бүтөт, наны деле духовкада бышып атат, чайы деле плитада кайнап атат. Мүмкүнчүлүк бар да. Неге өздөрүнүн умтулуусу да. Руханий байлыкты өстүрүп, өзүбүздү өзүбүз калыптандырып, ушул элге кызмат кылайык деген максат менен бизден үлгү алсын деп жүрөбүз. Биз иштесек деле эч ким урушпайт, иштебесек деле эч ким урушпайт. Мен азыркы иштеп жаткан жаштарга şu айтып кетет элем, иштесеңер, только эл үчүн, жерибиз үчүн, Кыргыз Республикасы үчүн эмгек кылыш керек. Биринчи биздин Кыргыз Республикасында тынчтык болуш керек. Эмгек кылыш керек. Чын жүрөктөн элибиз үчүн, жерибиз үчүн эмгек кылышыбыз керек. Шондо гана Кыргызстан өнүгөт, өзүбүз ham өнүгөбүз. Анан балдарыбызга шондо туура тарбия бере алабыз. Жүрөк таза болуш керек. Senin kılgan işin elin için, yerin için boş gerek. Men özüm bana körüp turasыңар, dünya jıyganım yok, bayganım yok, el katarı. Şu күнүмдүк turmuşum ötöt. Кыздарга дагы канчалык көп өнөр, канчалык көп билим алса, канчалык көп өзүнүн үстүнөн иштеп, көндүмдөрдү үйрөнүп, бул турмушта өзүнүн активдүүлүгүн, аракетин, кыялына жетем деген мындай жөндөмү, шыктануусу күчтүү болсо, вот ошого азыркы заманыбыз өтө жакшы да. Ошондуктан мен кыздарга айтат элем, азыр өсүп келаткан кыздарга биринчи кезекте окуш керек. Мектепти жакшы окуш керек, сабактарды жакшы керек, өзүгө ишениш керек. Ошол кыялдарды ишке ашырууга өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө ишениш керек, жөндөмүнө ишениш керек. Ар бир адамга бул Аллахым ошончалык мүмкүнчүлүктү, өзүнүн ресурстарын берип койгон. Чынында айтып калышат, Баткенден комсомолдо биринчи ката кыздардан сен чыктың эле, губернатор сен, министр сен болдуң эле. Мен айтамын, мага окшогон кыздар Баткенде толтура, ошолорда чыгыш керек. Менден да кыйын кыздар бар. Кыздардын өзүнүн абдан аракет жакшы болуш керек, өзү умтулуш керек, атка чегинбеш керек. Өзүнөн аракет болбосо болбойт барыбирчи. Кыздар билимдүү болуш керек, бирок кыздар ошол менен кошо маданияттуу болуш керек. А маданият, билим, ыйман, ошолар баардыгы эмне менен келет? Ким аркылуу келет? Биринчи эне аркылуу келет. Билимдүү, анан билимге умтулган, ошол алган билимини колдоно билген кыздардан сөзсүз болуш керек да. Гана иш болбосун, ошол ишти аягына чыгарып, анын кыйынчылыгына чыдап иштеш керек. Бул кыйын экен, бул ишти аткарууга мүмкүн эмес деп таштап коюуга болбойт.